Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн Кыргызстан тарыхы дисциплинасы боюнча албетте байыркы мезгилден биз таш доору, андан кийинки коло доорунан кийинки алгачкы уруулук бирикмелер жөнүндө болмокчу. Анын ичинен бүгүнкү темабыз сактар дүйнөлүк тарыхта деп аталат дагы. Сактар деген кимдер? Деги эле сак жөнүндө биз эмнени билебиз? Эмне үчүн бул сактар деген дүйнөлүк тарыхта деп айтылып атат? Анда кайсы бир деңгээлде бул боюнча маалыматтар бар үчүн дүйнөлүк тарыхтагы сак жөнүндө маалыматты камтыдыбы деген дагы суроо жаралышы мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкү темабызды биз момундай сактар байыркы дүйнө тарыхында сактардын бийлик уюмдары жана башкаруу түзүлүшү, сак урууларынын жайгашуусу жана алардын маданияты, сактардын перс падышалары менен болгон күрөштөрү жана Александр Македонскийге каршы сактарды басып алууларына каршы болгон күрөштөрү жөнүндө таанышмакчыбыз. Албетте, сактар дүйнөлүк тарыхта дегенде бул Кыргызстан тарыхы дүйнөлүк тарыхтын бир бөлүгү катары деп айтабыз. Демек, Кыргызстан тарыхы бир бөлүгү катары болгондуктан дүйнөлүк тарыхта мына ушул сак бирикмелери жөнүндө маалыматтар кездешет. Биздин заманга чейин 1000 жылдыктардан башында Евразия мейкиндигинде жаңы доор ачылган деп айтабыз. Ал доор темир доорунун ачылышы болгон. Мына ушул темир доорунун ачылышы, темир доорунун темирди пайдаланышы албетте дыйканчылыктан дагы бир башка бир багытты кол өнөрчүлүктүн пайда болушуна алып келген. Мындай темир доорунун ачылышы жана темирдин колдонулуша башташы ички жана тышкы уруулар аралык карым-катнаштын кеңейишинен улам кеңири аймактагы көчмөн элдер менен көптөгөн окшош белгилери бар сак скиф аталган көрүнүктүү жана өзүнчө бир башкача маданиятты калыптандырган. Алгачкы коомдук түзүлүш аяктап, эрте таптык коомго өтүү процесси бул темир доорунун башталышы жана өнүгүшү алып келген. Демек, таптык коомдук процесс жүргөн деп айтсак болот. Сактар дүйнөлүк тарыхта деп айтып атып, биз сөзсүз түрдө кайсыл булактарга кездешти экен деген ойго келебиз. Анда кийинки көңүл бурсак, дүйнө тарыхында сактар жөнүндөгү тарыхый жазуулар негизинен 2 жазуудан байкай алабыз. Бул биринчиси байыркы персиялык, экинчиси байыркы гректик жазма булактардан. Байыркы персиялык дегенде биз эң биринчи Борбордук Азиянын көчмөн калкы жөнүндөгү алгачкы эскерүү Бехустин аскасындагы байыркы персиялык клинопистик Персополго жакын жердеги Накши-Рүстөм деп аталган табытынын рельефиндеги жана башка аймактарындагы жерлердеги падышалар Дарий менен Ксерекстин жеңишинин урматына чегилген тексттерде берилет. Бул жазуулар байыркы перс, элам, акад тилдеринде жазылган. Түшүндүңөрбү? Байыркы перс, элам, акад тилдеринде. Аларда тарыхый фактылар жана байыркы Перс империясынын согуштук аракеттери учурунда кездешкен айрым уруулардын аталыштары берилген. Бул тарыхый булактар азиялык көчмөндөрдү бирдиктүү сак термини менен аталышы күбөлөндүрүп турат. Алардын арасында Ахеменейлердин кол алдындагы бир канча топтор деңиз өйүзүндөгү сактар, Хаумаварга сактары, Тиграхаут сактары деп бөлүп, бул маалыматта 3 топко ушул сак терминине кирген урууларды алардын жашоосуна, алардын жайгашуусуна, алардын турмуш тиричилигине карап бөлгөн топко киргизгендигин көрүп атабыз. Андан сырткары бул мезгил боюнча байыркы, өзүңөр жакшы билесиңер, зороастризм дининин Авеста ыйык китебинде дагы өзгөчө бир кызыгууну жараткан маалыматтар бар да. Дарий менен Ксерекс жазууларынан айырмаланып, так
жана кыска мазмундагы Авеста бир өңчөй эмес. Ар түрдүү аймактарда узак убакыт аралыгында түзүлгөндүктөн көп катмарлуу маалыматтарды берген. Ошондуктан мындай маалыматтардын келип чыгышы, мазмуну жана убактысы ар башкача. Авестанын байыркы бөлүгүндө биздин заманга чейинки 8-7 кылымдарда чыгыш ирандык уруулардын, тактап айтканда Борбордук Азия сактарынын жашоосу, Борбордук Азия сактарынын жашоосу кенен чагылдырылган. Авестанын контекстине караганда, ичин алып караганда, Борбордук Азиянын мал баккан урууларына турлар аталыштагы бирдиктүү ат берилсе, турлар байыркы клинопистик тексттерде сака деп аталган. Силер тарыхый беттерден окуп атасыңар, эмне үчүн турлар ана сака деп айтып кетип атабыз Авестадагы. Силер тарыхта окугансыңар, мектепте дагы бул биз сак дегенде Персия булактарында аташкан деп, индиялыктар турлар деп атаган деп айтабыз, гректер болсо скифтер, ал эми Кытайда Се эли деп атаган деп аталыштарын билебиз да. Ал эми могу Авестада негизинен турлар деп аталышы, бул жана Индиядагы турлар деп аталган деген терминди биз мына ушул Авеста китеби аркылуу маалыматтан билебиз да. Андан сырткары Авеста боюнча ошол жерде отурукташкан дыйкандар жана малчылар алгачкы коомдук түзүлүштөн таптык түзүлүшкө өтө баштаган баскычында турушкандыгы дагы маалыматталган. Демек, алгачкы отурукташкан коомдук түзүлүштөн таптык дегенде эмне деп түшүнөбүз? Албетте, бул уже мамлекеттик бийликте тура баштагандыгы жөнүндө маалымат айтылып атат. Авестада өзүнчө бир аймактарда дыйкандардын жана малчылардын бирдиктүү мамлекетке бириккендиги жөнүндө, бир кайсы бир сак терминине кирген урууларга бириккендиги жөнүндө маалыматтар кездешпейт. Бирок мамлекеттин түзүлүшү болушу мүмкүн экендиги жөнүндө болжолдуулууну, гипотезаны жокко чыгарбайт. Андан сырткары антикалык авторлор деп коебуз, антикалык авторлорго булар Грек, Рим антикалык авторлору. Мисалы, Грек, Рим антикалык авторлоруна кимдерди айтсак болот? Ксенофту азыр эле айтып атабыз, Ариан, Улуу Плиний, Птоломей, Страбон, мына ушулардын эмгектеринде дагы Борбордук Азиянын көчмөн калкына тиешелүү болгон маалыматтар кездешет. Алардын баары Борбордук Азиялык көчмөндөрдүн скифтер, кээде тактап айтканда Азия скифтери деп аталгандыгы белгилүү. Бирок бул тарыхый булактарында Ахеменейлик клинописте кездешпеген башка аттар, Массагеттер, Савраматтар, Агриппейлер, Аримасптар, Асилер, Пассиандр, Сакараулдар жана башкалар дагы берилген. Байыркы мезгилде Борбордук Азияда жашаган уруулардын жайгашуусун персиялык жана антикалык булактар аркылуу тактоо татаал маселе болуп эсептелинет. Ошондуктан бул булактарга таянып эмне маалымат жазылса гана ошол маалыматтар силерге булак катары Кыргызстан тарыхынын сактар дүйнөсү менен тааныштыруудагы маалыматтар гана болуп эсептелет. Перс грек баскынчыларынын жортуулдарын албетте саясий тарыхында окуйбуз, бирок мына ушул маалыматтарда, мына ушул булактарда Грек, Рим антикалык авторлордун маалыматтарында Перс грек баскынчыларынын жортуулдарына карабай Фергана аймагы өзүнүн көз карандысыздыгын сактап калгандыгы жөнүндө. Ошондой эле Александр Македонскийдин жортуулдарынын натыйжасында гректер биринчи жолу Борбордук Азиялык бир канча райондор жөнүндө реалдуу, то есть чындыкка жараша айткан маалыматтар кездешет. Мисалы, ошол эле Страбон, Плиний, Ариан, Плутарх, Птоломей жана башка Грек-Рим антикалык авторлордун эмгектеринде аталган аймактар боюнча маалыматтар чагылдырылган.
Мисалы, Сагдиана жана Сактар өлкөсү деп Александр Македонскийдин аскерлери өтүп Теңир Тоо жактагы Сактарга өтүп кете албаган Яксарт дарыясы жөнүндө. Яксарт дарыясы бул өзүңөр билесиңер кайсыл дарыянын байыркы аталышы? Бул Сырдарыянын байыркы аталышы. Александр Македонский Сырдарыянын чегине чейин жеткендиги, ал эми андан ары өтүп башка бир Теңир Тоолук, деги эле Кыргызстандын түндүк тарабындагы жашаган сак уруулары, Кыргызстан аймагында жашаган сак уруулары жөнүндө эч бир маалыматты айта алышкан эмес, жана биз кездештирбейбиз. Мына бул айтып өткөн силерге клинопистик тексттер, грек-рим авторларынын, байыркы грек-рим авторларынын жазма булактарында кездешкен маалыматтар кыскача мына ушундай. Андан кийин албетте биздин кийинки подтемабыз сактардын бийлик уюмдары жана башкаруу түзүлүшү деп. Бийлик уюмдары жөнүндө биз эмне деп айта алабыз? Албетте сактардын бийлик уюмдары интернет булактарында деле, силер мектепте окуп аткан тарыхыңарда деле 3 негизги нерсени көрө алабыз. Алардын кийимдерине дагы кызыл, ак, анан сары, көк аралашкан кийимдер. Албетте кызыл бул бийликтеги аскерлердин, жрестердин, ал эми ак болсо бул кимдердин? Дин кызматкерлеринин, ал эми сары, көк аралашкан кийимдер бул негизинен малчылардын, дыйкандардын кийими болуп эсептелинген. Даже биз демек эмне кыла алат экенбиз? Кийимдеринен бул мезгилдеги сактардын бирикмесинде таптык өзгөчөлүк кийимдеринен да байкалгандыгын билебиз да. Дүйнөнүн ар кайсы райондорунда көчмөнчүлүктүн өнүгүү ыргактары бирдей тегиз болгон эмес, бирдей тегиз жүргөн эмес. Ички жана сырткы себептерден улам кээ бир райондордо адамдар алгачкы жамааттык түзүлүштүн жогорку фазасынан бөлүнүүнү тездик менен баштарынан кечиришкен. Демек, жашаган жерине жараша, коңшуларынын басып алууларына, сырткы таасирлерге жараша, алар ар башкача формада жашашкан. Сактардын ахеменийлик жазмаларындагы Сака Тиграхаут, Сака Парадарая, Сака Хаумаварга деп 3кө бөлүнүүсүнүн негизи этникалык, географиялык эле эмес, аскердик саясий мүнөзгө да ээ болушу мүмкүн. Алардын ар бири өз алдынча конфедерацияда турганы менен өзгөчө кырдаалдарда, мисалы Улуу Кирдин, Дарий Бирдин жана Александр Македонскийдин баскынчылыгынын мезгилинде биригип турушкан деп айтсак болот. Эрте көчмөн коомдук түзүлүш өзүнүн чарбачылык үлгүсү, социалдык, экономикалык жана саясий өнүгүү деңгээли боюнча эрте таптык коомдун баштапкы баскычында турган. Эрте таптык коомдун баштапкы баскычында. Мындай жагдайда кыймылдуу мүлккө болгон жеке менчик үй жаныбарлары, өндүрүш куралдары жана башка ушул сыяктуу мүлккө чектелүү болгон. Ал эми жайыттар уруунун жалпы менчиги болуп кала берген. Уруу көчмөн коомдун социумунун негизги болуу менен андагы алакалар көчмөн бирикмелеринин кол башчылары тарабынан башкарылган. Демек, эрте таптык баштапкы баскычында өзүнүн жеке менчик деген болгон эмес, чектелүү түрдө болгон. Ал эми негизги бийлик ошол эрте таптык коомдун баштапкы баскычында турган кол башчылары тарабынан башкарылган. Андан кийин эрте таптык коомдо жол башчылык институту калыптанган. Жол башчылык деп аталганын силер кол башчылык деп да түшүнсөңөр болот да, жол башчылык. Убакыттын өтүшү менен бул жол башчылык саясий уюмга айланган.
Жол башчы уруулук төбөлдөргө таянган, анын атынан тараган уруулук башкаруу эреже катары ага таандык болгон жол башчылык бийликтин ыйыктыгы менен бекемделген. Демек, бийлик бул ыйык катары эсептелинген. Жол башчынын бийлиги элдин алдына анын жашоо жана өлүм укугу, ыйгарган укугу менен жайылталган. Жол башчынын бийлиги салттуу институттар, анын ичинде аксакалдардын кеңеши же аксакалдардын башчысынын бийлиги уруулук уюмдашуудан алыстап, жогорку төбөлдөрдүн кызыкчылыгы үчүн өз элине каршы колдонула баштаган. Жол башчынын бул мезгилдеги башкаруусу негизинен башкаруу кызматтары пайда болуп, борбордук бийликтин жана мамлекеттин чет жакасындагы функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн жакын туугандардын ичинен жардамчылары жана кеңешчилери да дайындалган. Ар бир сак бирикмесинин башында падыша, кээде өзүңөр билесиңер, ханыша айымдарда турган, падыша туруп, кеңири ыйгарым укуктарга ээ болгон. Өз элинин башчысы катары ага согуш жана тынчтык, башка коңшулаш уруулар жана бирикмелер менен алакаларды түзүү сыяктуу маселелер жүктөлгөн. Калыбы ал диний майрамдардын убагында бакшылык, согуш жүрүштөрүндө аскердик кол башчынын кызматтарын аткарып турган жана өз бийлигинин алдында турган уруулардан алынуучу салык түрүндөгү кошумча түшүмдү кайра бөлүштүрүүгө кандайдыр бир тиешеси дагы болгон падышанын. Андан кийинки бул падышага албетте бийлик мурасталган. Падышанын бийлиги жана аксакалдардын же уруу бирикмесинин жана элдик чогулуш менен гана чектелгендиги дагы айтылган. Бийлик мурасталып, падыша өлгөндөн кийин бул мураскери катары анын жакын тууганы же болбосо баласына ыйгарылган. Болжолу бийликти жаңы падышага өткөрүп берүү ырым-жырымы да болсо керек деп айтылат. Падышанын алдында кошуундар кызмат өтөп, анын коопсуздугун жана мүлкүнүн сакталуусун камсыз кылып берип турган. Бирок кошуун басынтуу же мажбурлоо аппаратынын функциясын аткарган эмес. Андан кийинки үч илдик системасы, же болбосо үч бийлик системасы. Мындай бийлик системасы дагы сактардын бирикмелеринде орун алган. Үч бийлик системасы бул падышалык институттун үч илдик системасы өкүм сүргөндүгүндө. Жогорку бийлик менен катар уруунун жакын туугандарынын ичинен 2 жардамчы падышага кошумча катары кызмат өтөшкөн. Алардын ар биринин өзүнчө ээликтери болгон жана өз кошуундарын баштап согушка киришкен. Белгилүү болгондой, сактар Перс падышасы Дарий бирге 3 кошуун менен каршы чыгышкан. Алардын ар бири 3 падышасы уюмдарды, же болбосо отурумдарды, чогулуштарды дагы уюштурушкан. Башкаруу институтунун ушундай формасы бар экендиги жөнүндө жана биз тарых жөнүндө жазган, тарыхтын атасы деп атаган Геродоттун дагы китебинде Колоксай жөнүндө мисалында айтылат да, падышалардын, сактардын падышасы Колоксай өз падышачылыгын 3 бөлүккө бөлүп, балдарына таратып берген деп Геродот өз китебинде дагы мындай маалыматты калтырып кеткен. Андан кийинки элдик жыйын жана аксакалдар кеңеши. Бул бийлик түзүмүндө белгилүү ролду демек кимдер ойноп атат? Элдик жыйын жана аксакалдар кеңеши ойноп атат. Бийликтин аталган органдары туруктуу болгон эмес, алар өзүнө куралдуу адамдардын тобун камтып, согуш жана тынчтык маселелерин чечүүдө зор роль ойношкон. Алардын ичинде аскердик иш аракеттер, алардын жүрүштөргө жөнөтүү туурасындагы чечимдерди кабыл алып турушкан. Тынчтык мезгилинде уруктук алакаларга көз салып, диний ырым-жырымдарды өткөрүүнүн жыйындарын,
убактысын жана ордун тастыкташкан. Мезгилдин өтүшү менен элдик жыйындын күнү бүтүп, аксакалдардын кеңеши гана өз ишин уланткан. Аларга уруулук башкаруучу төбөлдөрдүн өкүлдөрү кирген. Бул туурасында көчмөн коомдун андан аркы социалдык жиктелиши маалыматтарды берет. Мисалы, социалдык жиктелиш дегенде, социалдык жиктелүүдө 3 катмар жөнүндө. 3 катмар булар кимдер? Кечилдер, аксакалдар жана авестиялыкка окшош дыйкандар. Уруулардын башчылары аталган коомчулуктун мүчөлөрү тарабынан шайланган. Талапкер кандайдыр бир чен өлчөмдөргө ылайык келип, аскер башчы, мыкты уюштуруучу жана даанышман башкаруучу сапаттарына ээ болуусу талап кылынган. Адегенде уруу башчысынын кызматы мурасталган эмес. Бирок кийин аны мурастаганга да өтүшкөн. Уруулардын аксакалдары жүрүштөрдүн мезгилинде кошуундарды башкарышкан, алардын айрым күч кубаттуулары карамагындагы өз кошуундарга ээ болушкан. Бардык эле көчмөн коомдо мамилелердин уруулук иерархиясы сакталган. Алсак туугандык жана тууган эмес, күчтүүлөр жана чабалдар, көз карандылар жана вассалдар деп бөлүнүп, алардын арасында кезектеги ийгиликтүү жүрүштөн кийинки олжолор же конуш орундары сыяктуу материалдык байлыктарга ээ болуу жана кайра бөлүштүрүү учурунда дагы атаандаштыкты жаратуу болгон. Сактар коомундагы кечилдер, аскерлер жана дыйкандар өз чабандестерге, жаачыларга, найзачыларга бөлүнүп, аскерлер кийим-кечектери, курал-жарактары менен айырмаланып, Ордук Азиянын отурукташкан жер иштетүүчүлүк маданияты менен байланыштуу өнүккөн. Андан кийинки биздин темабыз албетте сак урууларынын жайгашуусу жана маданияты. Биз жогоруда сактардын булактарын, алардын социалдык түзүлүшүнө, бийлик структурасына көңүл бурдук. Ал эми азыркыда сактардын жайгашуусу. Деги эле бул Кыргызстан тарыхынын аймагындагы сактарды биз дүйнөлүк тарыхтагы 3 сак кезиктирсек, Кыргызстан тарыхынын аймагында биз 2 сак жөнүндө гана билебиз. Бул бирөөсү сак Тиграхаут жана сак Хаубан-Варга сактары. Булар кайсы жерге жайгашкан дегенде, биз Тиграхаут сактарын өздөрүн которгондо дагы эмне деп түшүнөт элек? Шуштугуй калпакчандар деп. Бул Кыргызстандын түндүк тарабында, Теңир Тоо аймагында жайгашканын билебиз. Булар албетте бизге Перс жазма булактарынан маалымат экендигин жогоруда уктук. Андан кийин бул боюнча өзүңөр азыр эле айттык, Теңир Тоо жана Жети суу аймактарынын Тиграхаут сактары, булар массагеттер деп, негизинен Кыргызстан аймагында демек 2 гана уруу жайгашкандыгын, ал эми дүйнөлүк тарыхты карап көрө турган болсок, сактар 3 бөлүккө бөлүнгөндүгүн көрүп атабыз. Андан кийинки бул ошол мезгилдеги сактардын жайгашкан карталары көрүнүп турат. Кийинки тема алардын жайгашканына жараша айырмачылык менен маданияты өнүккөндүгүн билебиз да. Мисалы, сактардын чарбасы жана маданияты алардын жайгашкан аймагына жараша жүргөн. Кыргызстандын түштүк тарабындагы жашаган, түндүк тарабындагы жашаган Тиграхаут сактары мал чарбачылык менен негизинен кесиптенишкен. Алар бооз үйлөргө окшош жер төлөлөрдө жана үйлөрдө жашашкан. Алардын негизги мал чарбасында кармаган малдары кой, уй, жылкы, көчүп конууга ыңгайлуу болгон эки өркөчтүү төөлөрдү багышкан. Бул мезгилде таптык деп айттык. Мына ушул таптык өзгөчөлүгүндө ак сөөктөрдүн мал чарбасынын укмуштуудай ири миңдеген койлорду, өзгөчөлөнгөн жылкыларды баккандыгын дагы билебиз да.
Жылкыларды сак тиграхауттар өзгөчө аздектеп алышкан. Себеби кой уйга караганда жылкы эмне? Тоютту даярдатпайт, Алар тоютту өздөрү таап жегендигинен жана бул сактар үчүн зор күрөштөрдө, согуштарда жакшы, ыңгайлуу көчмөнчүлүк чарбаларда дагы мыкты шарттарды түзүп берген үчүн жылкыны аябай аздектешкен. Сактын баласы төрөлгөн күндөн баштап эле жылкыга отургузуп үйрөткөн. Анткени сактын баласы чоңойгондон кийин бул эмне болгон? Бул даяр жоокер катары эсептелинген. Ошондуктан сак деген терминди түшүнүп атканда дагы перстердин таң калыштуу атаганы, сак деген термин эгерде биз өзүбүзгө которсок, анда эмнени түшүндүрөт эле? Эркин адам, күчтүү адам, же болбосо күчтүү жоокер деген. Ал эми жылкыны бул бала төрөлгөндөн баштап эле, баланын бойго жеткичекти төрөлгөндөн баштап эле жылкыга мингизип, бойго жеткичекти мына ушул жылкынын үстүндө ат ойногон баладай кылып өстүрүшкөн. Ал бойго жетери менен жоокер атанган. Мындан сырткары алардын негизги мал чарбачылык болгондуктан алардын негизги азыктары демек эмне болот? Албетте эт азыктары болушкан. Бул эт азыктарын коңшу уруу, дыйканчылык менен кесиптенишкен уруулары менен айырбашташып, өздөрүнө керектүү нерселерге алмаштырып алышкан. Андан сырткары сактар жүндөн, өсүмдүк буласынан жиптерди ийирип, кездемелерге де токушкан да. Андан сырткары ошондой эле жиптердин ийирип гана тим болушпастан терини иштеткенди да билишкен. Кийизден жасалган жанагы жүндөрдү бышыруу менен кийизден жасалган шуңшугуй калпактарды кийгендигин, чепкендерди ал эми терилерден иштетип, бутуна эмнени? Тери өтүктөрдү кийгендигин билебиз да. Андан сырткары терини иштетүү менен булгарыдан идиштерди да жасашкан. Сак маданиятынын эстелиги, мындай маданиятка сиңирилген эстеликтер Чүйдөн, Ысык көлдөн, Теңир тоодон жана башка аймактардан табылган. Археологиялык изилдөөлөрдүн улам конус түрүндөгү казандар, буттары бар арабалар, шам чырактар жана ошондой эле аялдар үчүн жасалган кооздук азем буюмдарды табылганда. Бул албетте Кыргызстандын түндүк тарабындагы Сак Тиграхаут тобундагы сактардын колдонулган чарбасы жана маданияты. Ал эми сактардын турак жайы жана биз айттык боз үйгө окшош болгон деп, андан сырткары керамика, декоративдик прикладдык искусствосу дагы өнүккөн. Ал эми сактардын түштүк тарабындагы жашаган Сак, Хаума Варга сактары булар негизинен өзүбүз билебиз, дыйканчылык менен кесиптенишкен. Алар негизинен таруу, буудай айдашкан, жерди темир доору өнүгүп калгандыктан темир түштүү буурусун менен айдашкан, эгинди орок менен оруп, данды түшүрүп, же болбосо данды кантип түшүрүп алышкан дегенде, данды биз азыр бастырабыз, мисалы түштүк жергесине дагы эле, мисалы күрүчтү оруп алып туруп, эмне асфальт жолдорго төшөп, анан машиналардын ары бери өтүүсү менен түшүрүп алышат. Ал эми ошол кезде сактар темир чынжырчалары менен күүп түшүрүшкөн да, темир чынжырчалары менен. Мына ушул темир чынжырчалар менен күүп түшүрүп алган дандарды алар андан ары оңгайландырып, ундан анан нан жасаганды да билишкен. Нанды тегерек формада, күндүн формасында кылып жасап азык катары колдонушкан да. Мындан сырткары Хаума Варга сактары, өзүңөр билип атасыңар, хаом деген бул эмне эле? Чөпкө сыйынуу, хаом чөбү, же болбосо муну чекенди деп дагы аташат да, азыркы күндө чекенди чөбү дешипчи. Мына ушул чөпкө сыйынуу менен алар өзүнүн ырым-жырымына
таасирленгендиктен өздөрүн Хаом чөйүнө сыйынган уруулар бирикмеси катары эсептешип, тарыхый булактарда Хаома сактары деп аталып атышат. Сактар айбанаттар стили деп аталган өзгөчө стилдеги кол өнөрчүлүктү өздөштүрүшкөн. Жана биз айтпадыкпы, темир доорунун башталышы менен дыйканчылыктан эмне кол өнөрчүлүк дагы бөлүнүп баштаган деп. Бул Хаома Варга сактарында демек айбанаттар стилиндеги өзгөчө стиль келип чыккан. Бул эмне деп түшүнөбүз айбанаттар стили? Ал кездеги айбанаттардын образын түшүрүү менен айбанаттарга ыйык катары, аларга сыйынуу менен мамиле жасашкан. Ошондуктан алар жанагы өзгөчө кооздук буюмдарга айбанаттардын сүрөттөрүн, айбанаттардын образдарын түшүрүү менен жасашкан да. Андан сырткары булар айбанаттардын сүрөттөрүн жолбосо астыңкы жер астындагы жашоонун дагы ээси катары, философиянын, акылдын ээси катары өздөрүнүн туусуна жылаандардын, жолбосо ажы-даарылардын сүрөттөрүн түшүрүп, анан тууларын көтөрүшкөн. Эгерде ал тууну жерге түшүп кеткен болсо, бул аябай өкүнүчтүү нерсе болуп эсептелген. Себеби жер туу жерге түшүп кетсе, анда бул кандайдыр бир кырсыктын күтүлүүсү деп дагы кабыл алышкан. Мындан сырткары мындай айбанаттар стилиндеги негизинен алтындан, күмүштөн, чоподон, териден, кийизден жасалган буюмдарга түшүрүшкөн. Аларды чеберчилик менен жасалгалап, өтө аздектик менен мамиле жасашкан да. Сактарга тиешелүү курал жарактар көбүнчө колодон жасалып, өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланган. Миздүү канжарлар, найзалар, айбалталар, алыска атуучу жаалар менен куралданышкан. Геродотто сактарда эрезеге жеткен эркек балдар чыныгы жоокерлер болуп жетилишкен деп маалымат айтылат. Алар жөнүндө Геродот өзүнүн китебинде бир да жебесин текке кетирбеген сактар деп мүнөздөмө беришет. Анткени сактардын жоокерлери мына ушул Геродотто андан сырткары дагы мындай делинет да, алар даже астыны карап кетип атып дагы артты көздөй атканы текке кеткен эмес жебеси. Туп-туура душманына барып тийген дейт. Сактар алгачкылардан болуп, чоподон темир эритүүчү мештерди жасашкан. Темирди эритип, курал жасоодо ошол мезгилде сактар өздөрүнөн эч кимди алдыга салган эмес. Сактар, жана айттык, алтындан, күмүштөн, аздектүү кооз буюмдарды жасашкан. Бул аялдардын кооз буюмдары болуп эсептелет. Мындан биз эмне деп ойлой алабыз? Мындан биз демек ошол мезгилде сактар аялдарга өтө чоң урмат менен дагы мамиле жасашкан деп түшүнсөк болот да. Бул кыскача мына ушул сактардын чаарбасы жана маданияты жөнүндөгү маалымат болду. Андан кийинки темабыз албетте сактардын саясий тарыхы, жолбосо дүйнөлүк тарыхка маалым болуп аткан окуялардагы сактардын кездешүүсү жөнүндө. Сактардын Перс падышалары менен болгон күрөшү. Бул антикалык авторлордун биздин заманга чейинки 550 жылдардагы Ахеменейлер династиясынын негиздөөчүсү болгон Кир экинин согуш башташы. Кир экинин 530 жылдары ушул Борбордук Азия аймактарындагы жайгашкан урууларды басып алуу жөнүндөгү болгон аракеттери. Тарых беттеринде жазылып жүргөндөй, албетте өзүңөр жакшы билесиңер, Тамирис ханышанын 530 жылдагы бул согуштагы көрсөткөн эрдиги, анын кангаган деп Кир экинин өлтүрүлүшү менен бул маалымат аякталат. Албетте мындан кийинки 530 жылдан кийинки дагы Перс жазма булактарында биз эмнени айта алабыз? 519-18 жылдардагы Дарий бирдин кайрадан Борбордук Азиядагы урууларды басып алуудагы дегеле анын жүргүзгөн согуштагы эрдиктери жөнүндө билебиз. 519 жылы Борбордук Азиядагы ушул Кыргызстандын түндүк тарабындагы жайгашкан Сак Тиграхаут сактарына кол салуу менен
бул аймакты кайсы жерге чейин? Сырдарыянын аймагына чейин басып алган. Бул Сак Тиграхаут жана Сак Хаумаварга сактары 519-18 жылдары бирик албай калышкан мурункудай. Мына ушул бирик албай калгандан улам булар эмне кылып алат? Перс аскерлери басып алган. Перс аскерлерinin бул басып алгандыгы жөнүндө Дарий бирдин Бехустин аскасындагы эстелик жөнүндө айтылат. Бехустин аскасындагы айтылган маалыматтар албетте эмнени айтып атат? Дарий бирдин бул аймактарды басып алгандыгы жөнүндө. 518 жылдардан кийин дагы сактар жөнүндө биз андан ары гректерге каршы согуштары жөнүндө сактардын эрдиктерин билебиз. Бул жерде эми Дарий бирдин убагындагы 518 жылы Ширактын эрдигин да мисал кылсак болот да. Ширак ал эмне кылат? Өзүн өзү канжар менен сайгылап, өзүн жарадар кылып алып, анан перстердин аскер башчысына келип, мен силерге менин урууларыма каршы жүргүлө кайсы жерде жайгашкандыгын көрсөтөм деп, ал 7 күн чөлдө алып жүрүп, мунун анан чыккынчылык кылып аткандыгын байкашат дагы, анан перс аскерлери тарабынан Ширак мына ушундай өзүнүн элин коргоо үчүн жасаган эрдиги дагы бул перс жазмаларында кездешет. Андан кийинки 516 жылдагы Бехустин аскасындагы маалымат. Андан сырткары сактардын эрдиктери кийинки согуштарда 490 жылдагы марафон салгылашуусундагы согуштарда эрдиги чагылдырылган. Бул эрдиктердин чагылдыруу албетте кайра эле перс жазмаларында жолуктурабыз. Андан сырткары перстердин саясий тарыхында биз сөзсүз түрдө кийинки Александр Македонскийдин басып алууларына каршы күрөшү, таны кожо бакырган сайын аймагына чейин келгендиги жөнүндө маалыматтарды кездештиребиз. Бул окуя албетте 329 жылы Сырдарыянын жээктерине чейин жеткендигин маалыматталат. Александр Македонский бирок бул 3 жыл 329-326 жылдардын аралыгында 3 жыл бою сактарды бул жеңе албастыгына көз жеткенден кийин ал кайра артка Индия тарапты көздөй жортулун уланткандыгын билебиз. Бехустин аскасы деген эмне? Бехустин аскасы деген байдан бери биз айтып атабыз, сабактын башталышында дагы Бехустин аскасындагы клинопистик тексттер деп. Дарий бирдин башкаруусунун мезгилинде 516 жылы мына ушул Бехустин аскасындагы ири летопистик тарыхый жазмаларды Бехустин эстелигин тургузганда, мында тарыхый ири клинопистик текст жазылган. Ири летопис деп атасак болот Бехустин. Бул Бехустин аскасында 2 бөлүктө турат. Башында Дарий бир сүрөттөлүшүндө, эми бул жерде сүрөт жок болот атпайбы? Интернеттен карап алсаңар болот. Дарий бир турат дагы, анын аска астында бүт ага баш ийген. Алардын катарында дагы силер жакшылап ошол Бехустин аскасында сүрөттөрдү карасаңар, шуштугуй калпакчан болгон адамды да көрө аласыңар да. Мында 14 клинопистик текст жазылган. Анын 5-синде мына ушул Бехустин аскасындагы сактар жөнүндөгү маалыматтар кездешет. Бул Ирандагы Бехустин аскасы болуп эсептелет. Сактар Перс булактарында эмне деп эскерилет? Сактар Перс булактарында жана эле айтып өттүк, булар шуштугуй калпакчаандар деп бизге которобуз деп. Демек, Перс булактарында сак деген термин менен берилет. Сак деген. Биз эч убакта тарыхта сак уруусу деп айтпашыбыз керек да. Бул сак деген термин. Макулбу? Термин деп түшүнгүлө. Сак терминине кирген ошол мезгилдеги уруулар болгон. Кыргызстан түндүгүндө мисалы Апасяки, Аби, Дебеки деген ондон ашык Масагеттер деген уруулар болгондугун биз тарыхый булактардан билебиз. Демек, сак деген бул Перс жазма булактарындагы аталыш болгон термин. Түшүндүңөрбү? Сак бизге которгондо алардын арстандары жеңе албаган, өтө кыйын деп бааланган, күчтүү жоокер, эркин адам деп түшүнсөк болот. Сак уруулары негизинен Индия жазма булактарында кандай деп эскерилет? Же болбосо мындай аттары? Индия жазма булактарында биз жана жогоруда айтып өттүк,
Индия жазма булактарында буларды торлар деп атайбыз, торлар. Себеби дегенде ар бир булактан чогултуп, мына ушул Кыргызстан тарыхына тиешелүү, Кыргызстандын аймагындагы жашаган мына ушул уруу бирикмелери жөнүндө айтууда сөзсүз ар бир дүйнөлүк жазма булактардан чогултуп анан силерге берип атат да. Демек индиялыктар дагы сак урууларына, сак бирикмелерине кирген урууларды торлар деп аташкан. Бул дагы бизге которгондо эркин адам, күчтүү, жоокер дегенди түшүндүрөт. Сактар кандай тилде сүйлөшкөн? Кайсыл тилде сүйлөшкөн? Сактар эми болжолду биз так момундай сүйлөгөн деп айта албайбыз. Аларды болжолдуу түрдө Иран, Перс жазма булактарында, Кытай жазма булактарында булар жөнүндө айтылганда, буларды негизинен түрк тилдүү деп айтышат жана перс тилдүү болгон деп айтышат. Тарых булактарында сак уруулары жөнүндө канчанчы кылымда пайда болгон деп эскерилет. Сактар жөнүндө маалыматтарды биз негизи биринчи 1000 жылдыкта эле темир доорунун башталышы менен сактардын таптык түзүлүшү жөнүндө окуй баштайбыз да. Анткени темирдин пайда болушу бул кичинекей бирикмелердин пайда болушуна, то есть таптык бирикмелердин пайда болушуна алып келген. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы сактар жөнүндө биз 8-3 кылымдардын ортосуна алып келебиз. Анткени 3 кылымдардын мезгили менен биздин заманга чейинки 3 кылымда биз уже сактардын башка мамлекеттер менен, башка империянын курамында көрсөткөн эрдиктери жана усун урууларынын түзүлүшү менен сактардын жоюлгандыгын маалымат айтылган. Демек сактар 8-3 кылымдардын ортосун камтыйт. Бүгүнкү биздин Кыргызстан тарыхындагы сактар дүйнөлүк тарыхта деген темабыз ушу менен толукталып, бышыкталды деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор дагы абдан жакшы берилди. Мен мындай суроонун берилиши, мен ойлойм, силер бул тема боюнча түшүнүк алдыңар деп. Анда рахмат.